Жаңы орнотулган акылды эсептегичтер эми электр энергиясын ашыкча же болбосо пайдасыз колдонууга жол бербейт. Ар бир үйгө техникалык жактан 5 киловаттык электр энергиясы берилет. Бул үй тиричилигине керек болгон муздаткыч, сыналгы жана лампаны жандырууга кеңири жетмекчи. Ал эми үйүңүздү электр энергиясы менен жылытам десеңиз, анда автоматтык түрдө жарыгыңыз өчүрүлөт. Бул болсо электр энергиясын уурдоону чектеп, элди сапаттуу жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого шарт болмокчу. Учурда Араван районунда акылды эсептегичтерди орнотуу иштери кызуу жүрүүдө. Эсептегичтер орнотулгандан кийин адистер аларды дароо телефон аркылуу сканерлеп, борбордук базага каттайт. Натыйжада ар бир абоненттин маалыматтары реалдуу убакыт режиминде жаңыланып турат. Мындан улам аймактык тест көчүлөрдүн штаты кыскарат. Керектөөчү колдонгон электр энергиясынын көлөмү базага автоматтык түрдө түшүп, анын суммасы Мойсевет тиркемеси аркылуу телефонго жөнөтүлүп турат. Халбатова Дилбаркан деген бүгүндө электр эсептегичин Аскы акылдуу чечке алмаштырып атабыз. Бул азыр биз алмашкан чечтерди, акылдуу чечтерди телефондо скан менен өткөрөбүз. Ошол боюнча маалымат бизге базага түшөт. Ошонун негизинде прием кылып алабыз. Райондук электр тармактары ишканасынын маалыматына караганда, учурда күн сайын орточо 450 абоненттин эсептегичи акылдуу түрүнө алмаштырылууда. Эсептегичтерди орнотуу жана алмаштыруу иштери толугу менен акысыз жүргүзүлүп жатат. Жыл аягына чейин Ош облусунун Өзгөн жана Араван районундагы бардык абоненттердин эсептегичтери жаңыртылып бүтөт. Жалпы Араван району боюнча 27.950 калк абоненти бар. Буну жылдын башында Кыргыз улуттук электр тармактары ишканасы тарабынан бизге 27.625 электр эсептегич бөлүнгөн, акылдуу электр эсептегич. Бүгүнкү күндө биз 19.325 акылдуу эсептегич орнотуп бүттүк. Калган 8.320 счетчикти 2025 жылдын 1 декабрына чейин орнотуу бизге тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү күндө биз дагы 1,5-2 айда толук буну бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз. Мына биз мына көчө Кудай кааласа мына нелер жаңылап келип алмаштырып атат. Кудай кааласа жакшы электр энергияны учетчилерди жаңып коюп, кабельный система кылабыз дешип атат. Ошого биз ыраазыбыз эл журттан. Рахмат балдарга бекер кылып атат. Ош облусу боюнча учурда 371 миң абонент катталган, алардын ичинен 100.850 эсептегичти ушул жылы алмаштыруу пландалган. Иш март айынан бери жүргүзүлүп жатат. План толук аткарылса, жыл аягына чейин облустагы абоненттердин 43% жаңы система менен камсыз болот. Керектөөчүлөрдүн ортосунда биз 5 киловаттка гана келишимибиз бар. Бул жер үйлөргөчү. Алар эгерде адам ашыкча колдоно турган болсо, сиз айткандай бир жылытуу же башка, анда алар башка тармактар менен көмүр, газ ушундай болуп иштетиш керек бүгүнкү күндүн кырдаалга байланыштуу. Ал эми башка мына тиричилик эмес коммерциялык абоненттер болсо, буларда биз менен келишимдеги канча киловатт берилген болсо, ошонун негизинде иш алып барат. Болгону аларда дагы бизде келишимде көрсөтүлгөн эртең мененки жана кечки мындай максималдуу түрдө деп коебуз. Эртең мененки 7-ден 9га чейин, кечки 5-ден 9га чейинки убактарда мындай кубаттуулугу чоң шаймандарын өчүрүп туруу ал жерге биз менен келишимде көрсөтүлгөн. Ошону сакташ керек. Бул система кышкы мезгилде электр энергиясын үнөмдөөгө, адам факторлорун азайтууга жана көмөк учурундагы аварияларды болтурбоого жардам берет дейт энергетиктер. Асылбек Тагайбек уулу, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ош жаңылыктары.